Turganda 20 kilogram jем beremiz. Talqalанған jем. Анан айдайбыз. Гүлжахан Яндашеванын жолдошу Бозумчак кенде иштегендиктен үй жумуштары менен катар мал жандыктарын кароодо ага жүктөлгөн. Буга чейин уй койлорду баккан Гүлжахан айым алардын чыгашасы көп болгондуктан сатып, ордуна топоздун мамалактарын алышканын айтат. Майда малдарды тоого айдап, бирөөгө берип, анан мындай кашкыр-пашкыр жегенден көп кетип калат экен да, мына чыгашасы көп болуп кетет экен. Анан кийин азыр топоз койсоң, топоз деле жылкы сыяктуу экен да. Жылкы сыяктуу экен, тоого айдап койсоң, мындай кыйналбайт экенсиң да, азыр 2 жыл кыйналсак, азыр жашты, азыр жаңы эле таладан уштаган, сүттөн эми чыккан мамалактарды алып келди да. Анан буну азыр 2 жыл карап койсок, кыйналып карап койсок, 2 жылдан кийин булар чоңоюп калып, ошо жылкы сыяктуу таштап койсоң, далага таштап койсоң деле, бир жумада бир, же 2 жумада бир ушу кол тийгенде карап койгонго жакшы экен да. Учурда короодо 31 мамалак бар. Алардын ар бирин алайдан 20 000 сомдон кем эмес акчага сатып келишкен. Чоң сайда тоют маселеси күч болгондуктан уй койлордун ири башын кармоо кыйын. Ал эми топоздор жылкы сыяктуу эле кышын жайын жайлоодо жүргөндүктөн көбөйтүү оңой дейт Гүлжахан Яндашева. Азыр 30 болсо дагы бир 40 кошом деди ушундай да. Кошсом мына көбөйтүп кой үйрү кылып мына тоого айдап коебуз. Эми бул суук жерде жакшы экен да, колго караганга болбойт экен. Эми биз булар жаңы сүттөн ажырап, кичине үчүн аскына жем берип, колдо карап турук да, мындай оңой өзүнү кармалаганча колдо карап турасыз, анан кийин муну жылкы сыяктуу кылып талага айдап, ушундай кылып карайбыз. Келечекте энди көбөйтүрсөк, ушу коңшубуз, ушу Көк Таш айылына сурагандар бар да, ушинтип элге таратып көбөйтөбүз деген планыбыз бар. Гүлжахан айым үй жумуштары топоз кароо менен эле чектелбестен улак жааттарды да өзү багат экен. Адатта мындай жылкыларды багуу аял кишиге эмес, эркектер үчүн да татаал экени талашсыз. Бирок биздин каарман үчүн жолдошу минген атты таптоо күнүмдүк эле жумушу. Улакка чабылып аткан аттарды бу даяр болуп бүткөн. Буларды август айларында, сентябрь-август айларында айгырга коюлган жерден алып келет. Анан ошо бойдон 40 күн, кеде 60 күнгө чейин багылат. Багылат да, булар тынбай жем салынып, чөп салынып, тынбастан карайт. Беркеден чыккандан кийин, ошо 40-60 күн багылгандан кийин буларды ошо сарда, саат 6-да чөп салынса, ошо бойдон кантарылып, абетте бир сугарып коюп, дагы кантарылат да. Кечки 6-да чөп салынып, анан жеми берилип, дагы кантарылат. Бул үй бүлө келечекте топоздун санын көбөйтүп, эт сүт өндүрүп ишкердик жүргүзүүнү пландоодо. Адистер Кыргызстандын тоолуу райондорунда топоз багуу кирешелүү экенин айтып келишет. Эске салсак, буга чейин Токтогул районундагы Ничкесай айылында Рахатбек Бекташев аттуу ишкер топоз чарбасын түптөгөн болчу. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Дуулдаев, Жалал Абад облусу.